Учурдагы Талас шаары мындан 5 жыл мурдагысына салыштырып болбойт. Социалдык объектилер курулуп, аймактын инфраструктурасы чыңалууда. Тарас-Талас суу-самыр унаа жолу курулуп жатат. Ири курулуштардын катарында Талас облустук драма театрынын курулушу да бар. Театрдын пайдубалы 2008-жылы башталган бойдон ар кандай себептерден улам токтоп турган. Далай таланттардын мекени болгон Таласта эле областык театр жок эле. Бул жаңылануунун башаты гана экенин Сооронбай Жээнбеков белгилейт. Анткени Талас шаары аймактарды өнүктүрүү программасындагы өнүгө турган 20 шаардын катарына кирди. Ошол Бишкек шаарындай, Ош шаарындай шартты, ошол 20 шаарга түзүш, ошол тегерегинде биздин элди кармаш, канализациясын, Талас шаарын, таза суусун чечиш кыска мөөнөттө. Биз көп кабаттуу үйлөрдү чечтирип ошол жерге салып, элди ошол жерде кармап көбөйтүш жерде шарт түзүш. Аймактагы жаңылануулардын катарында Талас облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имараты да бар. Союздан бери жаңылануу көрбөгөн бейтапкананын ремонт ишине Жээнбеков премьерлик кызматта турганда 12 миллион сом каржылык көрсөтүү туурасындагы токтомго кол койгон. Буга чейинки жетекчилердин биринен да колдоо таппай келген бейтапкана жамааты Жээнбековго ыраазычылык кат жолдошту. Бул күнгө чейин эч ким жардам көрсөтө албаган оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратын калыбына келтирүү боюнча каражат бөлүп берген 12 миллион сом үчүн чоң ыраазычылык билдирет. Эгемен алган жылдардын башында айыл чарбасын түшүнбөгөн жетекчилердин таасиринен талаптан олуп, талканалууга дуушар болгон аймактардын катарында Талас өрөөнү да бар. Адистердин айтымында соңку жылдардан тартып тагыраагы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башында турганда айыл чарбага мурда болуп көрбөгөндөй көңүл бурулду. Ушу Алмаз Шаршенович баштаган ишти, стабилдүүлүктү, экономиканы жогорулаткан кадамдарын Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп келип, 1,5 жылдын ичинде ушул фундаментти бекемдеп алдыга жылдырып кетти. Атамбаев чыйыр жол салып кеткен дал ушул жолду бул тармакта 41 жылдык тажрыйбасы бар Сооронбай Жээнбеков гана улантып кетсе, айыл чарбасына оомат келерин бакай аталыктар Сооронбай Жээнбеков менен болгон пикир алышууда билдирди. Элеттиктерди аймактын айыл чарбасынын бренди болгон төө бурчакты сатуу маселеси дайыма түйшөлтөт. Фасолдун баасы көтөрүп берсеңиз, ортодогу таракандарды жок кылыңыз дейт. Бул эң туура берилген суроо да. Мына мен 16 жыл келгенде эле фасолдун баасы төмөн болгон катуу койгонмун. Фасолго бир мамлекеттик бийлик тоскоолдук кылып, чиновник тоскоолдук кылып, кирип аткан фирмаларды, компанияларга үстүнө отуруп, анан чогуу иштебесеңер жоопко тартам деп айткан урматтаган туугандар. Манас Баатыр жер деген Талас өрөөнүнүн тургундары Сооронбай Жээнбековду көпкө чейин кое бербей турду. Мамлекеттин кызыкчылыгын баарынан жогору койгон дал ушундай талапкерге гана өлкөнүн эртеңки келечегин ишенип тапшырууга болорун айткан элеттиктер Сооронбай Жээнбековго ак жол каалап узатты. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.